Ассаламу алейкум, туугандар, Москвадагы айдоочулар. Бүгүнкү сөз кыла турган знак бул айдоочуларды эң коркуткан знак 3-1 кирпич знагы боюнча. 3-1 кирпич знак бул 3 багыттуу жерлерге коюлат. Биринчиси знак 5-5 бар односторонний жолдорго карама-каршы тарабына коюлат. Экинчиси автобусный полосаларга өзүнүн стрелкасы менен ушул линияда жүрбө деп коюлат. Бул көбүнчө Москванын центрлеринде көп байкайбыз. Үчүнчүсү бир тараптан кириш керек, бир тараптан чыгыш керек деген стоянка заправкаларга коюлат. Бул 3 багытта кокустан нарушать этип алсаңыздар, статьялары, штрафтары ар башка жазылат, туугандар. Биринчи, экинчи багыты боюнча кийинки видеолордо толугураак айтып беребиз, Кудай буйруса. Бүгүн 3-чү багыты боюнча айтсам, кире турган тарабынан эмес, чыга турган тарабында кирпич болот. Кирпичтен кокустан кирип кете турган болсок, сразу карашыбыз керек. Ал жерде односторонний жол экенин билдирген знак 5-5 или односторонний жолдун бүтүшү деген знак 5-6 жок болсо, ал жерде сиз гана болгону кирпичтен киргениңиз үчүн гана штраф аласыздар. Полиция если көрүп кала турган болсо, ал жерде либо предупреждение берет, либо статья 12-16 час 1 менен 500 рубль штраф жазып берет. 20 күн ичинде төлөсөңүздөр 250 рубль гана болот. Туугандар, кирпичтен кирбегенге аракет кылалы. Сак бол каналына катталыңыздар, сак болуңуздар.